Саламатсыздарбы? Сиздер көрүп жаткан Элет Демөө программасы. Биз бул жолу дагы Алай жергесине келип калдык. Тактап айтканда, мал чарбачылыгы жаатында активдүү иштеп келе жаткан Нурлан мырзага жолугуп, малды жасалма уруктандыруу жолдору, ошондой эле асыл тукум мал жандыктарды көбөйтүү сырлары тууралуу кененирээк маалымат алабыз. Бул жолу дагы мен өзүм келген жокмун. Мени менен кошо болочокто мына ушул тармакта мыкты эмгектенип өзүмдүн бизнесимди түптөсөм деген жаштар бар. Тактап айтканда, Эрнис жана Бегимай мени менен бирге болот. Анда эмесе биз сапарыбызды улайбыз. Нурлан Шералы уулу. Алай районунун тургуну. 29 жашта. Кесиби ветеринар техника семинатор. 8 жылдан бери ветеринарлык менен, 2 жылдан бери малды жасалма жол менен уруктандыруу боюнча алектенет. Үй бүлөлүү, бир баланын атасы. Нурлан аке. Саламатсызбы, кандайсызбы? Жакшы, рахмат. Атайын келип калдык, сиздин ишмердигиңиз менен таанышалы деп, алгач ушул үйүңүзгө эле сапар тартып келип калдык. Үй бүлөңүз менен көрсөк, ушундай жаш үй бүлө мыкты жетишкендиктерге жетишиптир дейт. Өзүм менен кошо атайын шериктерим дагы бар. Таанышалсаңыз болот, Эрнис жана Бегимай. Кош келиңиз. Рахмат, жүрүңүз кирелели. Абердин ангустун каны 25% булардачы. Калганы местныйлардыкы да. Азыркы учурда ушул табигый эмес, ушул жасалма уруктандырууга көп басым жасалып келет да. Анан ушул жасалма уруктандыруунун кандай артыкчылыктары бар? Ушул боюнча айтсаңыз. Бул жасалма уруктандырганын артыкчылыгы табигый жол менен алынган торпоктон айырмасын жагынан, өсүү жагынан, анан эт жагынан дагы да. Мына бул кара бул Абердин ангус жасалма уруктандырылган. Бул жагыңыздарда турган мына бул сары күрөң түштөгү бул табигый жол менен алынган торпокто экөөнүн айырмасы мына. Экөө жаштары бирдей, айы боюнча деле. Экөө тең 6 айлык торпоктор да. Артында турган торпок дагы табигый жол менен, Ал дагы табигый жол менен алынган да. Негизи ошондо баягы жасалма уруктандырууга өзүндө жергиликтүү уйларга деле колдонулабы же малга же атайын пародадан башка жактан алып келиш керек? Жок, бул азбулар кандай? Жасалма уруктандыруунун бунун урукту биз чет мамлекеттен алып келебиз. Атайын мына бул Абердин ангустун уругун болсо биз Россиядан, Канададан, Америкадан, Германиядан келет көбүнчө. Алардыкы таза да. Анан ошол порода өзү негизи ошол мамлекеттерде чыгарылган да бул порода. Ошондуктан ошол жактан алып келип, анан местный өзүнүн эле уйга салабыз урукту. Анан 25% ушундай Абердин ангус келет да 9 айдан кийин ошолордун арты менен келген да. Эгер Абердин ангустун өзүн же Абердин ангуско өзү да жүрө берет. Бирок башка породалар мына Симментал, Галиштейн деген башка породалар бар. Алар сүт, эт багытында универсал породалар. Алар биздин шартта жүрө албайт да. Алардын путу сөөгү жоон, анан өздөрү узун келген үчүн биздин тоо шартына жүрө албаган үчүн биз көбүнчө эле ошо биздин шартта ыңгайланышкан породаларды алып келебиз да. Азыр айтып атасыз да, Абердин ангус депчи биздин шартка, биздин жерге ылайыктуу. Анан эмне үчүн ушул дагы кандай артыкчылыктар бар? Эмне үчүн биз ушул Абердин ангус деген породага басым жасайбыз? Аз булардын баары Абердин ангус, ушу? Абердин ангус. Бул басым жасаганыбыздын себеби бул жапысыраак келет. Бою кичинерээк болот. Анан Аз булар канча жашта же кандай? Булар 6 айлык, 5-6 айлык ангустар да буларчы 25%-теги. Анан булар жапыс келет негизи. Анан тоого жүргөнгө ыңгайланыштуу да, туяктары да ошого ыңгайланышкан. Эгер башка порода болсо, алар жүрө албай калат да, алар учуп кетиши мүмкүн же коркот деген сыяктуу. Анан булар суукка чыдамдуу, анан ысыкка да чыдамдуу келет. Булар кандай шартта болсо да
жүрө алат да, ошон үчүн ушуларды алып келгенбиз да. Демек, бул абердин аңгустар биздин шартка ыңгайланышкан. Симентал менен ушул абердин аңгустун айырмасы кандай? Сименталдар биздин ушул алай жергебизге алып келип өсүрсө болобу? Симентал менен аңгустун айырмалыгы бул симентал универсал порода деп коет. Ал сүт жана эт багытында. Эгерде фермер келип урукту салдырган болсо, симентал ал ургач болуп калса, ургачы да туушу мүмкүн, эркек дагы ургач болуп калса сүт багытында алып калат да, эркек болсо эт багытына кетип калат да. Ошон үчүн ал айырмачылык анын узун болот. Анан сөөгү дагы жоонураак келет да. Алар сименталдыкычы. Абердин аңгуска басым жасаганын себеби мыналар азыр 5-6 айлык торпоктор да. Булар эт жагынан жана суукка, ысыкка дагы чыдамдуу да. Биздин шартта аябай ылайык келген аңгус да. Порода да. Ошондуктан биз ушуларды алып келдик. Анан булардыкы бизде эми алай жергесинде сүт көп басым жасабайбыз да, көбүнчө эле биздики тоодо эле өскөн үчүн биз аңгусту атайын алып келгенбиз да. Анткени буларга кароо көп деле убакытты талап кылбайт да. Болду, чөптү чачып койдуң, жемди азыраак берип койдуң, болду, булар өсө берет да. Анан көбүнчө жайлоолордо дагы буларды айда бергенде энеси менен кошо жакшы чоңоюп келет да. Ошондуктан биз ушуларга көбүрөөк басым жасайбыз эт багытында, алай жергесиндечи. Өнүккөн чет мамлекеттерди алып караган болсок, Австралия, Америка, Швейцария мамлекеттери деле куду биздин мамлекеттей тоолуу аймак. Ошолордо бүгүнкү күндө мал чарбасы боюнча экономикасы гүлдөп өнүгүп атат. Ошолор малдын генетикасына, породасына аябай көңүл бурушкан. Бизде болсо бүгүнкү күндө дагы ошол мамлекеттерден үлгү алып туруп, малдын асылдуулугун жогорулатып, санына эмес, сапатына көңүл бура турган учур келди. Фермерлер менен сүйлөшкөн учурда ошо жасалма уруктандырууга баягы жеткире албаганыбызга байланыштуу кээ бир жерлер каршылык көрсөтөт. Мен уюм кичинекей, муну туй албайт деген ойлорду айтышат. Бул бизге келген уруктар бардыгы биздин шартка ыңгайланышкан, ысыгына, суугуна, жайтка ыңгайланышкан уруктарды алып келип, урук салдырып атабыз. Азыр фермерлер көбү бир музоону алгандан кийин малга болгон көз карашы аябай бурулуп атат да. Ошол музоо алгандан кийин гана ишенип атат. Ошого чейин ишенбейчиликтер пайда болуп атат. Кошунасынын малдарын көрүп, музоолорун көрүп туруп, мен да уруктандырам дегендер учурда көбөйүп атат. Бул кесипти бардык эле адамдар үйрөнсө болот. Бул жерде айдоочу болобу, фермер болобу, жөнөкөй мугалим адам болобу, үйрөнсө боло берет. Бул кесип ошол кирешелүү, аябай кирешелүү. Муну менен аялдар да кызыкса болот. Эгерде бизге келип, ушул кесипте кызыккан адамдар болсо, 10 күн ичинде кыска мөөнөттө ошо жасалма уруктандырууну үйрөтүп беребиз. Эгерде жайтка 10 мал чыккандын ордуна сапаттуу 4 мал чыккан жакшы болот. Ошол сизди буга чейин айтып түштү эле, ошол райондогу, Алай районундагы мыкты ассимилятор ветеринардын катарын толуктайт деп, сиз анан ушул тармакта негизи аралашып калганыңызга, ушул тармакта эмгектенип келе жатканыңызга канча жыл болду? Бул тармакта, ветеринария тармагында мен иштеп баштаганыма быйыл 8 жыл болуп атат. Окунуп бүткөндөн бери эле ушул тармакта иштеп келем. Ал эми бул жасалма уруктандыруу боюнча бул 2 жыл эле болуп атат иштеп атканыма. Аз эле болду. Эми жаңыдан баштап атам да. Анан бул тармак аябай жакшы тармак негизичи. Аракет кылып иште үйрөнүш керек, көбүрөөк окуш керек, көбүрөөк үйрөнүш керек практически дегендей ошо. Ушул мал жандыктардын асыл тукумдуулугун арттырууда ар дайым изденүүдө жүрөт экенсиз. Анан эң алгачкы жетишкендиктериңиз кандай болгон эле? Эң алгачкы жетишкендигим бул тармакта мен биринчи жасалма уруктандыруу боюнча
жаңы баштаганымда Күлчөдө бир фермерге уйна жасалма уруктандыруу жолу менен уруктандыргам. Ошондо эгиз тууганда 9 айдан кийинчи мен эң биринчи сүйүнүп жана жетишкендигим ошол болгондо, анткени биринчи жолу жасап атсаң анан эгиз тууп атса. Анан кийинки жетишкендигим бул эң биринчи окууну бүтүп келип иштегенде, өзү ветврач болуп бүтүп келгенимде бир кошунам уyu ооруп калган. Кошуна ошонун уюн дарылап тургузгам да, бутуна тургузган. Ошол эң биринчи жетишкендиктерим ошол да. Ошондо мен өзүм ветврачмын деп эсептегем да, өзүмө ишенгем ошондо. Бизде жасалма уруктандыруу ыкмасы канча жылдан бери колдонулуп келет? Бул ыкма бизде мен билгеним боюнча бул 7-8 жылдан бери колдонуп келет да, Алай районундачы. Анан Кыргызстан боюнча канча жылдан бери экенин точно билбейм. Ушу 8 жылдан бери колдонуп келет. Бирок бизде жакшы өнүктүрө албай атат, анткени маалыматтын жакшы жетпегендигинен элге. Ал эми өзүм болсо бир 2 жылдан бери жасалма жол менен уруктандырууну иштеп келатам да. Уруктандыруу өнүкпөй жакшы жолго коюлбай аткандыгынын себеби бул элге туура эмес маалымат жетип калып аткандыгы. Бул ошол эле, например, жасалма жол менен уруктандыруу багуу кыйынга турат деп, жана жем чөп көбүрөөк бериш керек деп ойлоп калат экен да элдерчи, маалымат боюнча. Ал эми аны убагында карап, убагында чөп салып, аны биздин шартка туура келбейт, бизде суукка чыдабайт же тоого чыга албайт деген маалыматтардын жетишпестигинен бул жолго коюлбай атат деп эсептейм да. Мен ветеринар болуш үчүн эмне кылышым керек? Же кайсы окууларда окушум керек? Сиз эмне кылдыңыз эле ветеринар болуш үчүн? Бул ветеринар бул дагы өтө чоң кесиптердин бири да, мындайча айткандачы. Бул ветеринар болуш да оңой жол эмес. Буда да окуш керек, анан практически дагы үйрөнүш керек. Анан буда чыдаш керек, негизгиси анан чыдап иштегенде чыдап иштеш керек. Будан окуш үчүн мен деле студенттер катары эле мен деле окугам Ошто. Айыл чарба техникумунда окуп, техникум бүткөм. Анан бул ветеринарда карапайым эл көчөдө иш кылып атканда, баягы малдар менен иш кылып атканда, мал көлдөп жүргөндө карапайым элдер айтып калышат да. Бул ветеринар оңой эле, бүкөлдөп койдуң акчаны алдың кете бересиң дегендейчи. Анан мен деле окупай болупмун, азыр деле окупайм, жасай берем деген сыяктуу сөздөр угуп калам да. Бул ветеринарда өтө эле кыйын, мындайча айтканда. Буга да аракет керек, кызыгыш керек биринчиден. Биринчиден кызыксаң анан окуп кетесиң да, буну иштеп кетесиң, алып кетесиң. Агахан тарабынан жана мамлекет тарабынан дагы окуу семинарлары көп болот буда. Ошко, Бишкекке чейин барып окуп келгенбиз. Ал эми осемнение боюнча былтыр мурдагы жылы жазга мал биз Алтайга барып окуп келгенбиз. Бишкекке барып окуп келдик былтыр жазга мал, атайын ушу өзүнүн билимин жогорулатуу, иш тажрыйбасын жогорулатуу максатында ошко Бишкекке барып тажрыйба алмашып келгенбиз ошо. Жасалмактан. Анан азыр мен сиздерге көргөзүп берет элем, мына сиздер кызыгат экенсиздер ушуга. Жасалма жол менен уруктандыруу кандай уруктандырат, ошол практически көргөзүп берейин дегем. Бирок сезон эмес болгондуктан көргөзө албай калдым. Эми дагы бул көргөзө турган дагы убагы келер. Эми жазга мал келсеңер көргөзүп берем практически. Негизи ошол баягы аймактардын өзгөчөлүгүнө карап, жер түзүлүшүнүн өзгөчөлүгүнө карап, мисалы Тоо Таш түздүк деп атпайбызбы? Анан мисалы ошол эле Алай районун алып карайлы, баягы сиз сыяктуу ветеринар фермерлер дейли. Кайсы ири мүйүздүү малдарга учурда суу талаптары көп болуп атат? Биздин Алай районуна шартына талап бул эт багытында көбүнчө эле, эң көбүнчө эле бир канча процент десем, бир 80% бул эт багытындагы уйларга, эт багытында малдарга, ошол эле жылкы, уй, кой деген сыяктуу ошолорго басым жасайт да, эт багытындагыларга. Анткени алар багууга оңой да. Биздин сүт багытында бакканга ал биздин өзүн актабайт десек болот да. Анткени аны багыш керек, убагында караш керек, убагында чөп бериш керек, анан аны саап, анан сүттү өткөрө албайт да. Ошондуктан бизде көбүнчө эт багытында
көбүнчө багыт беришет. Анын ичинде кайсы породалар? Алар Ангус, Абердин Ангус, Швиз жана Герефорд деген породалар көбүнчө ошолор бизге багууда жакшы да. Биз сиздерге техника семинатордун берген кеңешинин негизинде алынган маалыматтарды сунуштайбыз. Жасалма уруктандыруу жолу аркылуу эт багытында малдын түрүн көбөйтөм десеңиз, Кыргызстандын шартына Абердин Ангус породасындагы уйлар сунушталат. Ал эми сүт багытында Сментал, Швиз жана Галиштейн породасындагы уйлар жакшы. Жасалма жол менен уруктандырууда малдын жашы эске алынбайт жана кадимки эле тоет менен азыктандырсаңыз болот. Малды жасалма жол менен уруктандырууда буканы чарбада кармоо зарылчылыгы жок. Колдонулуучу урук эпидемиялык жактан коопсуз жана текшерүүдөн өткөн. Төл алууну пландоо мүмкүнчүлүгү жакшыраак. Фермер уйларынын баарын бир учурда уруктандыра алат. Жасалма уруктандыруу жаныбарларда жыныстык жол менен жугуучу оорулардын алдын алат жана негизги профилактикалык ыкма боло алат. Жасалма жол менен туулган торпокту 2 ай толук энесинин сүтү менен багуу керек. Анткени 2 айда толук дене түзүлүшү жетилет. Жасалма жол менен уруктандыруунун акысы ар бир малга 1200 сомго чейин жетет. А семинатор ветеринар бул боюнча атайын окуудан өтөт жана ыктыярдуу патенттин негизинде иш алып барат. Патенттин суммасы аймактарда 250 сомдон башталып 400 сомго чейин. Саламатсызбы Гүлзир эже? Айта кетсеңиз, негизи эле бул аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деп коет эмеспи? Мына ошол сыңар эле сиз ошол жолдошуңузга, ошол кесибине сиз кандай колдоолорду көрсөтүп турасыз, айта кетсеңиз? Саламатсыздарбы? Нурландын жумушуна кандай неме кылам? Мен жумуштан келгенде бүгүн эмнелерди кылдың, кандай болду, кайка барып келдиң депчи. Мындай айтканда моралдык эле жардам берип турам. Сурап жумушун. Билүүнүн маселелерин биз биргеликте чечебиз. Биргеликте сүйлөшүп бардыгын. Саламатсызбы Нурлан ака. Да, бизнести өнүктүрүш үчүн алдыда кандай пландар бар? Ошол жөнүндө кеңири маалымат берсеңиз. Бизнести өнүктүрүү үчүн бизде азыркы учурда алдыга койгон пландарыбыз көп. Жаш үй бүлө болгондуктан көптөгөн пландарды түзөбүз. Үй салуу дегендей, мал асыл тукум малдарын көбөйтүү максатында тез чоңоюп жана эрте жетиле турган малдарды көбөйтүү. Ошонун ичинде эле өзүм бул тармак менен өз үчүн бизнес дагы буга байланыштуу бул бизнесте УЗИ аппарат алайын деген ниеттерим бар алдыңкы 1-2 жылдын ичинде. Малдардын жанагы уруктарын текшерүү, ичинде мал төлүн текшерүү максатында. Элетте менен бул жолку чыгарылышында ветеринария тармагы анын ичинде жасалма жол менен мал жандыкты уруктандыруу боюнча кенен маалымат алып кеттик. Менин кошо бул жолу ушул эле Алай районунан Бегимай жана Эрнис бирге болуп ошол өздөрүнүн кызыктырган суроолоруна дагы жооп алууга мүмкүнчүлүк болду. Айтсаң Эрнис, сен бүгүнкү ошол бизден баягы практика жүзүндө өзүң суроолоруңа жооп алып кандай пикирге келдиң? Ветеринар болсо болот бекен? Ошо болот экен, ветеринар болсо ака айткандай, бул көзгө көрүнбөгөн кесип болгону менен азыр бардыгына ушундай сунуш түшүп, жаштарга буйруса, мен да ушул тармакта окуп иштеп калам деген үмүттөмүн. Рахмат. Ал эми Бегимай, сен эмне дейсиң? Аял киши деле ушул мал жандыкты кароо ветеринария тармагына аралашса болот бекен? Негизи ушул бул Кыргызстанда ушул мал чарбачылыкты өнүктүрүү боюнча элдин ою бул бир эле балдарга, уул балдарга таандык деп ойлойт, бирок мен ойлойм кыздар үчүн деле бул өтө сонун кесип да. Мен дагы ушул балким лаборатория жагында ушул ветеринарлык боюнча сабак алып, окуп, мен дагы ушул жаатта иштесем деген ойдомун.
Рахмат. Сіздердің дағы ниеттеріңіздер ишке ашсын деп тилек кылалы. Ал эми урматтуу көрөрмандар, биз бул жолку программабыздагы жыйынтыктайбыз. Эске сала кетсек, аз гана убакыт калды. Биз эң мыкты катышуучу, ошол эң мыкты комментарий калтырган биздин ошол активдүү жарандарыбызды дагы элеттеми программасынын алкагында мыкты белектерибиз менен сыйлаганы турабыз. Андыктан чамдаңыздар. Биз сиздер менен кийинки программага чейин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар деп калабыз.